Поэзия бул сөз күчү аркылуу адамдын ички сезимдеринин, турмуштун маңызын терең жана образдуу түшүндүрүү. Ал жөн гана сөздөрдүн уйкаш иреттелиши эмес. Поэзия жибектей жумшак, кылычтай курч да боло алат. Адам көргөн, уккан сезимдерин жөнөкөй тил менен образ, салыштыруу, угумдуу ритм аркылуу башкача ачып берет. Бүгүнкү поэзия кайрыктары көрсөтүүсүндө дагы мына ушул өзүнүн жан дүйнөсүн ачып берген каарманыбыз бар. Ал Адыкова Гүлбара эжеке. Саламатсызбы? Келиңиз эжеке, акылмандар дайыма айтат экен, чоң нерселердин башталышы сөзсүз алгачкы бир кадамдан башталат деп. Ал эми ошол бир кадам бул келечектеги кадамдардын ийгиликтүү башталышынын жарымы болуп эсептелет деп айтышат. Анын сыңарындай сиздин алгачкы кадамыңыз мына ушул чыгармачылыкка болгон башат жөнүндө уксак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Адыкова Гүлбара, Кара Кулча районунун Чалма айылынан болом. Жашым 55-те. Мен чыгармачылыкка биринчи кадамым 45 жашта башталды десем болот. Андан мурун деле чыгармаларга кызыгып, акындардын, улуу акындардын, айрыкча Гүлсара Момунова эжекебизден таасир алып, ошонун ырларын окуп, ошондой болуп акын болсом деген ниеттерим бар эле. Жипара Исабаева, Меңди Мамазайырова эжелерибизди көрүп, ошолорго суктанып, ушундай ыр жазсам, ушулардай болуп окусам деп көп ниет кылат элем. Кудайым буйруп, Кудай талант берген экен. Ошол ниеттерим орундалып келатат десем жаңылбайм. Эргүүнүн эрте кечи жок, убактысы дагы жок. Эргүү эми кайсыл убакта болсун, бир жумуш кылып атканыңда же болбосо отуруп, ойлонуп отурган мезгилде кандай убакта болсун эргүү келе берет. Ошол эргүү келген убакта акылыңа келген, мээңе келген ыргактарды жазып калганга аракет кылам. Ошо менен ырлар жазылып келе жатат. Айылымдын элеси. Бара жатам кең талаанын жолунда, бала чагым калды сенин койнуңда. Мезгил жетип мен өзүңдөн оолактап, жылып барам даңгыр жолдун соңунда. Жакшы күндөр өтсө дайым кубанган, кайгы тартсам кыйноо тартып буралган. Кадам таштап мен өзүңдү алыстай, келе жатам бакыт издеп ыраактан. Жашоо деген деңиз экен чалкыган, жан дүйнөңө оор түйшүгүн камтыган. Жат жерлерге сенден узап барамын, жетемин деп жемиштерге балкыган. Максат менен айдап жашоо кемесин, мен сагынам айылымдын элесин. Опол тоодой зор бакытка жетелейт, мени күткөн айылымдын элеси. Адамдардын ким экенин аңдадым, тагдырымда көп сыноодон чалындым. Таалайыма башымды ийип багындым, татаал жолдо таймашууда алышып, талпынып мен бак таалайга кабылдым. Сыноолордун далайына чабылдым, сынып калбай кайра туруп табылдым. Сын көз менен карап мени күлүшсө, сынып калбай күлө карап чагылдым. Адам болуп жашап келем адашпай, арам ойлуу ары жокко жанашпай. Ачуу таттуу сыноосуна тагдырдым, адам бойдон калгым келет адашпай. Адамдардын ким экенин аңдадым, арсыз болбой акыл калчап калгамын. Биз аялбыз, жаралгансып берметтен. Биз аялбыз, беши кыргап терметкен. Бүт ааламга тең салмакты орнотуп, биз аялбыз, мээрим отун ширеткен. Биз энебиз, күйүп бышкан жүрөктөн. Биз энебиз, түйшүк тартып күн өткөн. Бардыгына мээрим төгүп, жан үрөп, биримдикке жол көрсөтүп түзөткөн. Мен башкамын, баягыдан башкамын. Алда канча көп нерседен такшалдым. Далай жолу түшүп тагдыр сынына, ийри түз да жолдоруңда аксадым. Мен ойлондум, акыл калчап батынып, жан дүйнөмө таза ойду батырып. Жыгылбоого белди бекем байлагам, жаман ойду арка жакка калтырып. Мен чыңалдым кайрат күчөп болоттой, канчаларды келе жатам тоготпой. Ал ассынып басын тышкан канчага, аруу таза сезимимди коротпой. Кыйын күндөр арабасын сүйрөттү, күндөр өтүп жаз айларын бүрдөттү. Таалайымда көп сыноонун артынан, күлүп жеңип жылмаюуну үйрөттү.
чыгармачыл адамдар үчүн кээде ички сезимдер үстүңкү тепкичке чыгып адамдын башкарып алган учурлар дагы болот да. Ал эми сизде кандай, мына ушул ички ойлоруңузга баш ийип, мына ушунун ыргагында жазасызбы же болбосо өзүңүздү тизгиндеп, кандай болгон учурда дагы кармап купуя нерселериңизди ыр аркылуу толугу менен жеткирбей өзүңүздү кайсыл бир деңгээлде чектегенге камынасызбы? Менде эми баягы эргүү келген убакта чындап тизгиндей албай калган мезгилдер да болот. Турмуштагы өзүңдүн жашооңдогу акын болуу бул турмушту басып өтүү деген нерсе да чынбы? Өзүң басып өткөн турмушуңдагы болуп өткөн окуялар жакшы жагынан дагы, жаман жагынан дагы, кайгырганың да, кубанганың да келген ыргактар менен келе берет. Ошондой сезимдер менен кээде тизгиндеп калганга дагы шарт болуп калат. Өтө чектен чыгып кетпей, эми ырдын дагы маанисин, жол жобосун бузбашыбыз керек. Биринчи ыр жазганда ошо Facebook'a 4 сап курап таштай берчү элем. Ушул ыр экен деп, кийин анан улуу эжелерибизден, агайларыбыздан кеп кеңеш алып, ошолордун сын пикирин уккандан кийин азыр Facebook'a ыр таштабай калдым 2 жылдан бери. Эми өзүм баракка түшүрүп, бир сыйра окуп, ошо агаларыбызга, эжелерибизге сынына салып, ошолордон жакшы сөздөрүн, кеңештерин угуп, анан кийин буюрса деп чогултуп атам. Негизи сынга кандай көз караштасыз? Сынга түз эле көз караштам. Мисалы үчүн мен окуп, билим алып, ушундай акындыктын, жазуунун жолун билбедим да. Анан мен эми көп нерсени билбейм. Ырдын ыргактарын, муундарын, ошо бири-бирине уйкаштыгын билбегенибиз үчүн сынды туура эле кабыл алам. Азыр Кудайга шүгүр, эжелерибизден, агайларыбыздан ушундай таасирленип, жакшы кеңештерин угуп, оңдогонго аракет кылып атабыз, буюрса. Суу бойлоп ойноп жүргөн жашым тентек. Олтурам жар боюрунда сууну тиктеп, сугалак көздөрүмдү ирмеп, эх, аттиң өтүп кетти канча жылдар. Суу бойлоп ойноп жүргөн жашым тентек. Жар бойлоп кайтарчубуз козулакты, куурчакка көйнөк тигип жалбыракты, таштарды тизип алып үй курчубуз, төшөктеп жулуп келип ат кулакты. Бүгүн да сууну бойлоп басып жүрүп, бир кезги балалыгым эске түшүп, эх, чиркин, ошол жаштык азыр болсо, дагы эле ойномокмун ташты үйүп. Жайлоонун керемети, жайлоонун белесинен терген гүлүм, жалындап шаттык менен өткөн күнүм, жел жүрсө кошо чуркап жарышчубуз, желбиреп көйлөгүбүз баары бүтүн. Желеде азоокулун оюн салат, борсулдап ала күчүк үрүп калат, боз үйдөн апам чыгып айгай салып, башында чалган жоолук оңдоп алат. Кокуй күн айда музоону дейт, музоосу жай баракат сүзмө жейт. Апакем таяк алып кууп кирет, арадан небересин уруп тилдейт. Жайлоонун керемети шаңыдайым, жылкысы козулагы барыдайын, жанашып боз үйлөрдү кыдырата, сабадан кымыз ичсе кылкылдата. Токпай талам тоо түбүндө айылдын, эски жолдо катар үйлөр жайылган, чоң аталар, чоң энелер жашаган, куттуу айыл берекелүү байыртан. Бүт байлыгы ыйык туткан бактысы, аталардын колундагы камчысы, кой төлдөтүп козулагын мааратып, маңдай тердин ак эмгектин жарчысы. Куттаарыган токпай тала айылым, чыгарасың канча уулдун дайынын, аалам билсе уул кызыңдын эмгегин, мамык жумшак уясысың баарынын. Токпай талам кут ордосу жеримдин, эрк кайраты күчтүү келет элимдин, капчыгайда ойноп турса шабалы, дарыясын кантип айтам төгүндөй. Поэзия бул жан дүйнөнүн эргүүсүнөн жаралган руханият менен байланышкан чыгармачылык. Анын сыңарында эргүү дагы мына ушундай, анын белгилүү бир күнү же болбосо тизмеги болбойт. Кайсыл учурда эргүү пайда болот, аны дагы айтуу кыйын. Бирок ошентсе дагы, мисалы үчүн адамдын мүнөзүнө карап, анын өзгөчөлүгүнө карап, анын эргүү учурларын айтууга болот да. Ал эми сизде мисалы үчүн жаратылыш коюнунда же болбосо бирөөлөр менен баарлашуудан же болбосо жөн гана тынчтыктан, жымжырттыктан ырахат алып ыр жазасызбы? Мен көбүнчө тынчтыктан көбүрөөк эргүү алам. Баягы адамдын көңүлүнө карап деп коет го, кээде маанайың жакшы болуп,
жакшы сүйүнүчтөр болуп, кубанычтар болгондо ушундай адамдар менен баарлашып, ошолордон жакшы сөз угуп, ошолордун кеп кеңешин укканда дагы жакшы ыргактар келет. Анан тынч отурган мезгилиңде дагы ойлонуп, өзүңдүн басып өткөнүңү, ушул башыңдан өткөндөрүн, жашоодогу эмне болгондорун, мисалы үчүн мен бирөөнүн китебинен албайм, анан бирөөдөн көчүргөндү жаман көрөм. Ошо өзүмдүн турмушумдагы эле ырлар мен эми жазып, ошолорду ыргагына келтирип, иреттеп кеңге аракет кылып келе жатам. Эми ыр болобу, кандай болот, эми аны эл тараза эл сынчы дейт. Аракет кылып алыбыздын жетишинче эргүү келгенде ошо болгон аракетибизди кылып атабыз. Киндик каным тамган жерим мекеним, сенден алам күч кубаттын бекемин, беш тоодой талаа түзүн кең жайык, даңкта бырдайм мекеним сен экениң. Тарыхы бар эчендерди таңданткан, табиятын көргөн жанды тамшанткан, тулаңында кулун ойноп кишенеп, тунук булак уккан жанды шаңданткан. Мелмилдеген мейкин талаа белесиң, мээрим төгүп дарман берип келесиң, каным жаным бир өзүңдөн жаралган, кайда жүрсөм көз алдымда элесиң. Бир болбодук, сүрөтүңдү карап азыр олтурам, эске түшүп өткөн күндөр толкуган, эсиңдеби ай жарыкта сырдашчу, эски тамдын коңулунда олтурган. Жүрөгүбүз бир болууга үндөшүп, көздөрүбүз бири-бирине ирмешип, карачуубуз кылгырышып астыртан, кана эми болсок экен бирдешип. Өкүнүчкө бир болбодук узакпыз, айсыз түндө азап тарткан сүт акпыз, аттиң арман жашоо деген ушундай, алыс калдык оолак болуп узакпыз. Жаш курак, жылдар узап, мезгил өттү зымырап, жүрөк чиркин туйлап турат тыбырап, жалынсаң да келбейт эми жаш курак, жолдор узап, кетип калды шыбырап. Ошол күндөр, ошол мезгил өзгөчө, оюн курак бала кездер бөтөнчө, айлансаң да келбейт эми ал убак, эми кайда жаш кезекти көргөнгө. Жалпы адабиятта негизи бүтпөс темалар бар. Патриоттук, сүйүү же болбосо турмуштук философия. Мына ушул темалар түбөлүккө уланып келет да. Ал эми сизде мына ушул чыгармачылыкта негизинен кандай темаларга жакынсыз деп өзүңүздү айтат элеңиз? Мен көбүнчө ушу башыман өткөн, өзүм басып өткөн жолдорум, ушу турмуштагы өдөлдүй, ош кыйыштар, эми жашоо болгондон кийин өдөлдүй болот да. Мен ырларымдын көбүндө эле ошол жөнүндө жазам. Анан сүйүү жөнүндө жазам көбүрөөк. Ошол ата мекен жөнүндө, бала жөнүндө, ошол көбүрөөк басымдуулугу ошол өзүмдүн эле жашоомдогу ош кыйыш турмуштар, өдөлдүй, ысык суугу, жакшысы, жаманы, ошол нерселерге көбүрөөк басым кылам деп ойлойм. Өзүм ырларымда ошондой ойлойм да, ырларым жазган ырларымды окуп. Жандуу каармандар. Жандуу каармандар, ооба. Анан эми жакында биринчи китебим чыгып атат буюрса. Китептин атын дагы Тайгак жолдор деп койгом. Ошонун ичинде баардык жашоонун тайгагы, түзү, муузу, ошондой нерселер бүт камтылган. Буюрса чыгып калса күбө болосуңар деген үмүттөмүн. Бала бакыт, бала медер, бала үмүт тилегим, бала бакыт байырлачуу түнөгүм, бала үчүн кантча түйшүк тартсам да, бала үчүн согот дайым жүрөгүм. Таттуу тили көңүлүмө бал сунат, тирек болуп жан дүйнөмдү толтурат, тамырымды кенен жай улаган, келечекте мен таянар күч кубат. Жашоомдогу жан жыргаткан өзүңөр, жайнап турсун бажырайган көзүңөр, жаратканың мертебе жалынам, күлкүң такыр өчпөс экен жүзүңдөн. Ашыгамын барышка, бара албай көрө каттан тиригиликтен, баарыңды сагынамын тигилип мен, бир тууган агайынны эжесиңдим, баарлашып олтурбадым биригип мен. Ашыгам барыш үчүн жакшыларым, эңсеймин сагынамын жакындарым, аралык оолак кылып арабызды, силерге жетпей улам жабыркадым. Алаксып өтүп жатат күндөр улам, жете албай кусалыктан алып учам, аман бол кайда жүрсөң бир боорлорум, аманың мен Кудайдан тилеп турам. Кыргызым,
кыргызым кылымдарга жашап келген, кыйналган күндөрү көп, азап чеккен, кыйчалыш күндө калып турса дагы, кыргыздын тоосун жерге тепсетпеген. Далай күн баштан өттү, оош кыйыштуу, талайын найза тешип октонушту, дайыма бир жакадан баш чыгарып, душмандан өзүн сактап өргө чыкты. Маңыздуу жашап алга кадам шилтеп, эгемен эркиндикти колго алып, ааламга аты чыкты дүйнө жарып, кыргыздын кыргыз атын өргө тартып. Көп жолу кыйын кезең күндөр өттү, эгемен эркиндикке көпкө жетти, татаал жол таймашууда турса дагы, кыргызым ата тегин сактай алды. Учурда кыргыз адабияты абдан мыкты деңгээлде өнүгүп келе жатат десек болот. Мисалы үчүн ар кандай деңгээлдеги акындар чыгып жатат, жаш акындар дагы бар, улуу муундагы акындар дагы бар. Ал эми сиздин мына ушул адабият багытында сүйүп окуган акындарыңыз кимдер деп айтат элеңиз? Азыркы жаш муундардан биринчиден эле ушу Алтынбек Исмаилов деген инибиздин ырларын аябай сүйүп окуйм, китептерин. Өзү дагы мага бир Ак үстүн деген китепти белек кылган. Аны менен жолугушуп, ырларымы сынына салып, кеңеш сураган күндөрүм болгон. Анан ал да жакшы кеңештерин берип, бир китебин белек кылды, окуп атам. Ошо баланын ырын. Анан Улукбек Омекеев деген өзүбүздүн эле балабыз, Аяшулум болот. Ошонун китептерин дагы аябай жакшы окуйм, жакшы көрөм, чыгармаларын. Кундузбү Маматова эженин китептерин окуйм. Анан улуу муундардан Жолон Мамытов, Алкул Осмоновдун, Гүлсайра Момунова эжекебиздин, Меңди Мамазайырова, Бактыгүл Чотурова эжеке менен дагы байланышып, ырларымы сынына салып, ошолордон кеңеш сурап турам. Ошолордун ырларын аябай жакшы сүйүп окуйм да. Асыл апам жыргалып мээрим төккөн, айланып маңдайымдан сылап өпкөн, аппапак буурул тартып саамайыңды, ал мени карек талып жолум күткөн. Энекем элжиреткен эт жүрөгүн, эркелеп аймалаган көкүрөгүн, эликтей так секирип жүргөн экем, билбестен мен өзүңдөн бөлүнөрүм. Апаңдын бар болгону жыргал экен, алдыңдан тосуп чыкса дүйнөң кенен, айланып айтар сөзүн кайталап, апакем ушунчалык бийик белең. Гүлбара айым, бүгүнкү программага келип, бизге мыкты ырларыңызды окуп берип, чыгармачылыгыңыздагы жаңылыктар менен ушул эргүү жөнүндө сөз кылып, поэзия аламында сөз кылганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы сизди күтүп калабыз. Ардактуу телекөрүүчүм, ушу менен поэзия карактары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.